Эң сонун суроо. Кош бойлуу мезгилинде баары эле көп бөлөккө окшогон так пайда болгонун байкайт да. Көбүнчө берет, көп бөлөккө окшогон так пайда болот. Аны бабочка беременности деп коет. Биринчи себеби эмне себептен бул так пайда болуп атат? Анткени гормондор өтө бийик, эстроген гормондору өтө бийик, жана меланоциттер ошо эстрогендеги аябай сезимтал болот. Ошо такты чыгарган клеткалар ошо гормондор көтөрүлүшү менен өзүнүн иштөөсүн күчөтөт. Эгерде ошол мезгилде кош бойлуу айым бетине кам көрбөсө, кечинде жуунбаса, кечинде бетинде жана майда чүйда эмелерди турулта турган заттарды колдонбосо, күндүз күнгө чыкса, күнгө чыгып SPF күнгө каршы кремди колдонбосо, эгерде бети тырмаса, аймаса, эгерде бети аллергия болсо, аны байкабай жүрө берсе, же кээде таптакыр кам көрбөйт айымдарчы, кош бойлуу мезгилинде. Ошол учурда беттеги тактар аябай терең түшөт, аябай көп, аябай катуу иштейт меланоциттер. Андан кийин кетирүү эң чоң көйгөй жагат. Такты кетирүү оңой эмес кыздар. Силер ойлоп атасыңар, такты кетирүү оңой деп. Жок. Такты түшүрбөгөнгө аракет кылыш керек. Такты кетирүү бул өтө оор, татаал жана чоң процесс.